интернетте ызы чогулуп атпайбы, мисалы 20 жаштагы кызды зоруна бычактап өлтүрүп салыптыр депчи. Бул негизи милициялардын колунан келген эле иш да. Караалы рас, ала качып кетти, алып барышты отделенияга милициялар. Эми бала дагы таластык болгондон кийин кичине горячийрээк болсо керек да. Жөнтүрбөй алар менен айтышса керек. Анан милициялар тамашалап, обычно милициялар эми түшпөй эле жүргөнбүз го. Алар урат го биринчи очередь обязательно. Анан урган болуш керек бул баланы. Уруп, случайно бир далдуу жерин уруп койгон, баланы өлтүрүп алышкан. Анан өлтүрүп алып эмне кылабыз болушуп, короче, эми алар өздөрүнүн көтүн жабыш керек да, көтүнө өлөш керек да. Анан ошол жерден придумать этишип, келип туруп кызды да өлтүргөн дагы, бычакты баланын колуна карматып коет. Элементарный эле нерсе болуп атат да. Анан кийин М+ деп жана жазып койгон көкүрөгүнө дагы. Как будто эми бала кызганычын айынан же бирдеке кылып, короче, бала өлтүрдү, кылышты да, короче, жолун ойлоп табышты да. Ошо элестетсеңер, мисалы мен милицияга канча жолу түшпөдүм, милицияга түшкөндө обязательно неме да, текшерип киргизет да, постоянночи. Анан кандайчы эле бул еще комнатада каяктагы бычак, ошону айтсаң отделениеда, и тем более тиги баланын носкиине катып жүрүптүр деп. Эмне бала ал жаман оюнда ал киши өлтүрөм деп носкиине каткан жок да бычакты, чыман. Даже колунда бычак да болгон эмес. Анын баланын оюнда жаман да ою болгон эмес да ал жердечи. Болгон ошо балам бул бычакты носкиине катып кирди деген булар өздөрүнүн шылтоосу дагы. Случайно бул кирип ошо баланы уруп алышкан, урганда менттерчи. Алар уруп туруп өлтүрүп алган. Өлтүрүп алып туруп эмне кылыш керек? Өзүн жабыш керек да. Күнөөсүн жабыш үчүн кызды дагы келтирип өлтүрөт дагы. Короче, поставада бул жерде бала кызды өлтүрүптү, өлүп калыптыр. Короче, биз отделенияден комнатадан чыгып кетсек, келсек эшикти култап алыптыр деген бул калп. Баарын өздөрү эле жасаган. Өздөрү келип туруп эле эшикти илип туруп жана айтып атпайбы, атасы келгенден барган менен 3 саат киргизбеди депчи. 3 саат киргизбеген кесепети ошону да, ошондой болгон. Не кылабыз деп. Короче, бирин жабыш керек болду. Эми соттолуп кетет да, конечно, ал жерде не только бирөө эмес, экөө үчөө соттолот. 5-6 начальник отделения тоже соттолот да. Анан кийин ошону решать этишип, ошо 3 сааттын ичинде ошондой жолдорду придумать этишкен, эшикти сындырышып, эшиктер сындырып киришип, анан кийин эми, короче, поставада эмне жерде, бул жерде кыскасы бала кызды өлтүргөн эмес. Бул жерде болгондой эле да. Эми өзүңөрдөр ойлонуп көргүлө, булар менттердин колунан келет да бул нерсечи. Өздөрүнүн артын жабыш үчүн ушунун баарын кылат да. Түшүндүңөр да, короче.